Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Менин бүгүн көтөргөн деген маселем билим берүү тармагы. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында эле Элет жерине барып, эл менен жолугуш өткөзүп келдик. Ошонун ичинде мен дагы ошо Талас областынын Бакай Ата районуна караштуу баардык мектептердин менен ичкинен жакындан таанышып, эмгек жааматы менен, окуучулар менен, мектептин ички абалы менен таанышып келдим. Чындап келгенде акыбал абдан курч экен. Ошо мектептерде 1-класстан 4-класска чейин окуу куралдары жетишсе экен. Баягы келечек жаштардын колунда дейбиз. Балдар биздин келечегибиз дейбиз. Бирок биз балдарга мындайча айтканда бир өгөй мамиле кылгандай жасалып калат экен да. Элестетсеңиз, бир китепти 5 бала окуса, кээ бир колунда барлар баягы ата-энелерди сатып алат экен. Бирок ичиндеги китептин авторлору бөлөк болуп, темаларды өзгөрүп кетип атат дейт. Мына 21-кылымда жашап жатабыз. Кээ бир мектептердин мектеп болуп жаралганына 40-50 жыл болуптур. Ошодон бери бир дагы мектепте же мугалимдер эмгек жааматында, же окуучуларда компьютер, ноутбук, планшет, интерактивный доска дегендер жок экен. Ошон эле бир мисал келтирип кете турган болсом, Эшим Капал аттуу орто мектепке мына мен барсам, бир да ошондой компьютерлер жок экен. Тышкы корейц инвесторлор менен 3 компьютер белекке берип, андан соң мурунку билим берүү министри Улан Эсенбекович менен барып, дагы ошол Бакатадагы компьютер жок мектептерге дагы компьютер белекке берип келгенбиз. Ушуларды бир эске алып, бар мектепте ревизия кылдырып койсоңуз. Ошол эле мектептердеги география сабаган мугалимдер дагы айтышып жатат, биздин айлыктарыбыз көтөрүлгөн жок дейт. Эми баягы классыбыз болбогондон кийин ошо башка мугалимдерде эле эртеден кечке ушул жерде мектепте болобуз дейт. Ошо айлык маселесин да карап койсоңуздар дейт. Дагы ошо кыргыз тил мугалимдерде да айтышты, Манастануу китеби да жетишсе экен ошол Элет жеринде. Эң башкысы баягы мектептин директорлори, завуштар айтышып жатышат, биздин бир айлык маянабыз көтөрүп берсе дейт. Жоопкерчиликтин баары бизде дейт. Мектептен баягы эртеден кечке кызмат кылабыз дейт. Биздин айлык маянабызды каралбай калып калды дейт. Ушул жагын Алмазбек Акынжанович өзүңүз карап, тиешелүү мекеменин жетекчилерине тапшырма берип, ушу Элет жерине барып, жанагы кем каршылыгы жок мектептерди жанынан көрүп, ушу чоңураак бир ревизия кылып койсо, ошону сиз өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып, катуураак бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат, ишиңизге ийгилик.